Ысык көлдө эми таштанды кайра иштетилип, ал энергияга айланат. Таштандынын күйгөн калдыктарынын көлү утилдештирилип, андан чыккан шлактан курулуш материалдары даярдалат. Ал үчүн мына бул мен турган Ак Суу районунун Алтын Арашан айыл аймагында 20 гектар жерге саатына 600 тонна кубаттуулуктагы таштандыны кайра иштетүүчү завод курулуп жатат. Заводдун курулушу ушул жылдын март аягында башталган. Учурда мында жер иштери башталып, курулушка даярдоо жүрүп жатат. Мында 100дөн ашык жумушчу иштеп, ошондой эле оор техникалар дагы тартылган. Бул Кыргызстанда ишке ашып жаткан экинчи ири долбоор болуп саналат. Ушундай эле завод буга чейин Борбор калаада ишке кирген. Азыр ийгиликтүү иштеп жатат. Эми мына Ак Сууга да куруп жатабыз. Заводдо таштандыларды өрттөп, андан энергия өндүрүлөт. Азыр курулуш кызыда. 100дөн ашык жумушчу тынымсыз иштеп жатат. Завод иштеп баштаганда канчалык көп таштанды чогултса, ошончолук көп электр тогу өндүрүлөт. Бул заводко Каракол шаары, Түп району, Жетөгүз жана Ак Суу райондорунан тиричилик таштандылары ташылып келип турат. Өндүрүш ишке кирсе, саатына 20 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле тазалоо системасы колдонулуп, түтүн минималдаштырылат дагы, анын негизги бөлүгү буга айланат. Бул долбоорду кытайлык компания ишке ашырууда. Мындай өндүрүш буга чейин Бишкек шаарында да ишке кирген. Ал эми Ысык көлдө курулуп жаткан заводду бүткөрүү келе турган жылдын күз айларына мерчемделүүдө. Бұл завод Кудай бурса бүткөндөн кийин Балкыч шаарына да жер бөлүнүп берилди. Ал жакка да ушундай кубаттуулугу ушундай завод дагы курулат. Ал жерде Ысык көл областы менен эле камтыбастан ар жакта Кочкор району бар. Нарын Нырма областынын ал жагынан да, аркы жакта Чүй областынын Кемин району бар. Ошол жакка чейин камтып, ошол жак таштандыларды ташып келип иштетсе болот. Азыркы учурда Ак Суу районунун өзүнөн эле күнүнө болжолдуу 50 тоннага жакын таштанды чыгарылат экен. Ал буга чейин жөн гана чогултулуп, таштанды полигонуна жеткирилип келген. Экологияга зыян алып келүү менен жергиликтүү элди да түйшөлткөн маселе эле. Эми заманбап үлгүдөгү ири заводдун курулушу менен маселе толук чечилгени турат. Бир гана Ак Сууда эмес, Дубандын башка аймактарындагы таштанды жайлары да жоюлуп, гектарлаган жерлер акыр-чекирден бошой турган болууда. Анткени бул заводко Ысык көл облусунун дээрлик бардык райондорунан таштандылар ташылып келип турат. Салттуу эле бир жерде атайын жерди дайындап, полигон кылып, ошол жерге таштандыларды чыгарып сактап келишкен. Бир 50-60 жылдан бери иштеп келаткан полигондар бар. Бир жерге жыйноо метод эмес, таштандыларды өрттөп жок кылып, анын жыйынтыгы менен бизге электр энергия чыгаруу дагы күтүлүп атат. Ак Суу районунда кыш мезгилинде бир күндө 19 мегаваттык муктаждыгы бар. Бул Ак Суу районунун толугу менен өзү электр энергия менен камсыз кыла турган завод болуп эсептелет. Андан тышкары жылуулук чыгарат. Биз азыр бул жылуулуктун эсебинен муниципалдык 1 гектарга жакын жерге теплица ачкан атабыз. Завод ишке киргени 100 жаңы жумуш орну пайда болот. Алдын ала атайын окутуулар уюштурулат. Ал эми завод таштандыдан бир гана электр тогун өндүрбөстөн пескоблок жана газоблок өңдүү курулуш материалдарын да чыгарат. Ошондой эле тегерек чети жашылдандырылып, эс алуу зонасы да пайда болот. Учурда заводдун жанында мейманкана курулууда. Долбоордун жалпы наркы 72 миллион АКШ долларын түсөт. Инфраструктурага кошумча каражат бөлүнгөн. Долбоорго улуттук инвестициялык макам дагы берилген. Заводдун ишке кириши Ысык көл облусунун айланасындагы таштанды маселесин толук кандуу чечип, экологияны жакшыртууга салым кошот. Гүлбарчын Молдоева, Айбек Турдакунов, Ысык көл жаңылыктары, Ак Суу району.